түздүктүү алтын ала күнү боюнча Кароол айыл өкмөтүнүн Шерал айылына бөлүндүк. Жалпысынан 14 кызматкер ошол иш-чарага катышып, негизинен 12 көчөнүн тургундары менен таанышып, алардын социалдык жана башка көйгөйлүү маселелер боюнча тааныштык, алардын ойлорун угуп, чечүүчү маселелер боюнча жакындан таанышып, чечүүчү маселелерин жеринде чечтик. Шерал айылынын Ташматов көчөсүнүн тургундары Курбанов Асан, Жусупалиев уулу Маратбек, Ыдырысов Асанбек жана Убаев Сапарбек көчөдөгү электр мамынчаларын эскирип, убагы жеткендигин, аны ошол алмаштырып берүүгө өздөрүнүн кайрылууларын билдиришти. Негизинен бул Шерал айылында бул социалдык чечилбей калган бир маселелер бар экен. Бул боюнча биз менен барган адистер өздөрүнүн кеңештерин берип, чечүүчү маселелерин ошол жеринде чечкенге аракет кылдык. Негизинен бул иш-чаранын жүрүшүндө милиция кызматкерлерине карата же башка бир кандайдыр бир нааразычылыктар болгон жок. Бул жана визитка маселеси боюнча аймактык тескөөчүнүн 155 визиткасы бүгүнкү күндө таратылды иш-чара учурунда. Бүгүн. Андан сырткары ошол Шерал айылынын тургундарына дагы бир көйгөйлүү маселелерин туруп, мусор таштоого ошол жер жоктугун, анан ошо шалы жер айланган шалуулардан келген пайнал суулар бүгүнкү күндө арыкка агып жаткандыгын, ушул маселени чечип берүү боюнча суранышты. Бизден негизинен 241 кожолук текшерилди. Ал жакта ошол кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо, ар кандай бир турамас жолдордон кайтаруу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүздүк. Менде бир суроо бар. Ким тарабынан, айыл өкмөт тарабынан аз акча бөлүнгөн жана бала бакчага? Бул ошол бала бакчага бүгүнкү күндө ошол жанагы балдарга тамак ашына аз акча бөлүнүп жатат деп ошол өзүнүн пикирин айтты. Ушул боюнча тийиштүү жетекчилер чечип беришин суранышты. Бул жакта жашайт экен да 6 жылдан бери. Жер миликке арыз бердиңизби, кайрылдыңызбы? Эмне деп атышат? Тек бөлүнүп эле калса жер беребиз деп атышат. Мунун башка эч кандай неме жок. Сиздер мурда бул жерден иштеп кеткенде бул жерде жериң үйүңүздөр жок беле? Казакстанга кеткенче. Биз Казакстанга жетишене турганда Куршакта жашаганбыз. Жерди эле алган эмессиздер, Кароолдун тургуну. Сизчи өзү? Мен Жаңардын тургуну. Карашылуу. Аты жөнүңүздү айтып койсоңузчу. Менин аты жөнүм Любшеева Салима. Канча балаңыз бар жалпы? 6 балам бар.